Саламатсыздарбы? STEM багытындагы жана STEM багытындагы эмес башка бардык предметтик мугалимдер Санарип Кампа платформасын кантип колдонушат? STEM багытындагы предметтер Агартуу министрлиги тарабынан берилген ноутбуктагы Санарип Кампа платформасын колдонушса болот. Ал эми башка предметтик мугалимдер өздөрүнүн жеке ноутбугунан Chrome браузери аркылуу Санарип Кампа платформасына кирип, ошол жактан колдонсо болот. Азыр бардык предметтик мугалимдер өздөрүнө керектүү болгон материалдарды Санарип Кампа платформасында кантип колдонууну үйрөнөбүз. STEM багытындагы предметтик мугалимдер ошол министрлик тарабынан берилген ноутбуктагы Санарип Кампа платформасына киришет. Бул жерден да деген баскычты басабыз. Басканыбызда Санарип Кампа платформасы жүктөлөт. Санарип Кампа платформасы жүктөлгөндөн кийин бул жерден Санарип Кампа онлайн деген баскычты басып, Санарип Кампа платформасында онлайн иштесе дагы болот. Ошондой эле башка предметтик мугалимдер Санарип Кампа платформасында иштөө үчүн интернетке кирүүчү браузерлер аркылуу кирсе болот. Азыр биз Chrome браузери аркылуу киребиз. Браузерди ачкандан кийин бул жерге адрестик жолчого Санарип Кампа платформасынын адресин жазабыз. Ал адрес stem.edu.go.kg деп жазылат. Ушул адрести жазып Санарип Кампа платформасына киребиз. Enter клавишасын басканыбызда платформанын башкы бетинин көрүнүшү ушундай болот. Бул жерде каталогдор бар. Эгер сиздерге китеп керек болсо, китепти тандайбыз. 3D модельдер керек болсо, 3D модель, симуляторлор керек болсо, симулятор жана башка. Ушундай эле бир аз төмөн түшсөк, ар кандай жолдор менен изилдеңиз, үйрөнүңүз жана өз ара аракеттениңиз деген бөлүмдө бул жерде ар кандай материалдар бар. Бул жерден изилдөө үчүн берилген материалдар бар. Бул жерден видео материалдар бар. Бул жерде практикалаңыз деген бөлүмдө виртуалдык тажрыйбалар бар. Бул жерден тажрыйбаларды жүргүзсөк болот. Ошондой эле эң көп колдонулган материалдар деген бөлүмдө платформада эң көп колдонулган материалдар улам чыгып турат. Ал эми төмөн жакта ачык билим берүү ресурстары бар. Бул жерде билим берүү Агартуу министрлигинин сайты, электрондук китепкана, мектеп инфраструктурасы, билим булагы, ай билим, Санарип сабаттуулук, электрондук китепкана жана башка. Ушундай эле дагы бир аз түшсөк, бул жерде электрондук күндөлүк жайгашкан. Бул электрондук күндөлүк аркылуу окуучулардын портфолиосун толтурсак болот. Ушундай эле бардык предметтик мугалимдер өздөрүнө керектүү материалдарды кантип колдонушат. Мисалы, башталгыч класстардын мугалими, кыргыз тили жана адабияты мугалимдери, англис тили, орус тили мугалимдери, тарых мугалимдери жана башка. Демек, Санарип Кампа платформасынын бардык мугалимдер колдонсо болот. Бул жерден каталогдордон, мисалы, сабактын планы керек болсо, сабак планы деген каталогду тандайсыз. Тандаганда бул жактан фильтр деп чыгып калат. Бул жерде биз сабактын планын тандагандыктан материалдын түрү сабактын планы деп чыгып калды. Эгерде сиз сабактын планы менен кошо презентациясын дагы издесеңиз, анда бул жерди басып туруп презентация дегенди дагы тандасаңыз болот. Тандаганда бул жерде +1 деп калат. Демек, бизде сабактын планы менен кошо дагы бир материалдын түрү тандалды деген сөз. Бул жерде мына 2 материал тандалып атат. Эгерде 3 материалды тандасаңыз, үчөөнү белгилеп койсоңуз болот, анда бул жактан +2 деп өзгөрөт. Эгерде сизге сабактын планы гана керек болсо, анда көнүгүүлөр жана презентация дегенден галочканы алып койсок болот. Андан кийин предмет деген бар. Предмет деген басканда бул жерде алгебра, биология, география, геометрия, математика, мен жана дүйнө, табияттануу, физика, химия, адабий окуу башталгыч класстар үчүн, адам жана коом, англис тили, диндердин өнүгүү тарыхы, информатика, кыргыз адабияты, кыргыз тили, немес тили, орус адабияты, орус тили, тарых, технология. Демек, бардык предметтер боюнча сиздер материалдарды тапсаңыздар болот. Азыр бул жерден
англис тили дегенди тандайлы. Эгерде сиз бир эле учурда эки предмет боюнча материал издесеңиз, анда бул жерде мисалы кыргыз адабиятынан дагы материал издесеңиз, тандасаңыз, бул жерде англис тили менен кошо дагы бир предмет тандалды деп атат. Демек, азыр бизге эки предмет боюнча сабактын планын таап берет. Эгер сиз англис тили предметинен гана сабактын планын издеп атсаңыз, анда англис тили дегенди тандап туруп, издөө деген баскычты бассаңыз, бул жакта азыр жалпы 0 материал табылды дейт. Демек, англис тили боюнча сабактын планы жүктөлө эле экен. Бирок Scenario Campa платформасына улам материалдар жүктөлүүдө, ошондуктан Scenario Campa платформасына улам кирип туруу керек. Эгер табылбай калса, бул жерден кайра материал түрү дегенден сабактын планын алып салып туруп, бул жерден презентация издеп көрсөңүз болот. Презентацияны тандап туруп, бул жактан мына предмет кайра эле англис тили бойдон калды. Издөө деген баскычты бассак, бул жерде бир презентация бар экен, ачып көрөбүз. Ачып көрсөк, бул жерде бир эле brain деген сөз турат, башка материал жок экен. Демек, бул толук эмес экен. Андан кийин бул жерден кайра башкы бет дегенди тандасак, башкы бетке кайтып келебиз. Сабактын планы деп туруп, бул жерден эми башка предметти тандап көрөлү. Мисалы, бул жерден информатиканы тандай турган болсок, мына информатиканы тандадык. Издөө деген баскыч бассак, информатика боюнча азырынча 3 эле материал жүктөлүптүр. Мисалы, бул жерден 9-классты тандап ачып көрөлү. Тандаганыбызда мына бул жакта массивтерди модификациялоо жашоо шартка байланыштуу деген темада сабактын планы бар экен. Бул сабактын планын ушул жерден онлайн түрүндө колдонсоңуздар да болот. Эгер компьютерге жүктөп алууну кааласаңыздар, бул жерден скачать деген жүктөө деген баскычты басып, компьютериңизге жүктөп алсаңыз болот. Ушундай эле чоңойтуп көрүүнү кааласаңыз, бул жерден масштабты чоңойтуп, баракты чоңойтуп алсаңыз болот. Кайра минус белгисин басып, кичирейтип алсаңыз болот. Ушундай эле полный экранный режимде көрүүнү кааласаңыз, бул жерден полный экранный режим же болбосо бул жактан полный экранный режим дегенди бассаңыздар, чоң экран болуп көрүнөт. Андан кийин экинчи бетке өтүү үчүн бул жерден кийинки деген баскычты бассак, экинчи баракка өттүк, дагы кийинки деген бассак, үчүнчү баракка өттүк. Ушинтип колдонсок болот. Бул жерден кайра башкы бет деп туруп, эми сиз бизге презентация керек болсо, презентация деген тандап туруп, бул жактан предмет, мисалы, кыргыз адабиятынан керек болсо, бул жерден кыргыз адабияты деген тандап туруп, издөө деген баскычты бассак, күнүн сыры деген презентация бар экен. Азыр кыргыз адабиятынан болгону бир эле материал жүктөлүптүр. Презентацияны ачабыз. Басканыбызда азыр бул жерде темасы эле турат экен, презентация жок экен, жүктөлбөптүр. Теманы эле жазып койгон экен. Башкы бет, кайра мисалы презентация. Эгерде башталгыч класстардан адабий окуудан материал керек боло турган болсо, бул жерден адабий окуу дегенди тандап туруп, издөө деген баскычты бассак, бу жерде даярдоо классы. Бул жерде дагы материал жок экен. Презентация кайра тандап көрөлү. Бул жерден предмет, мисалы, тарыхтан тандап көрөлү. Издөө деген баскычты бассак, бул жерде тарыхтан дагы жок экен. Презентация ойдон тура берсин. Бул жерден предметти алмаштырайык. Алмаштыруу үчүн тарых дегенден закрыт деген баскычты басып туруп, кайра тандаңыз дегенди басып туруп, бул жактан кыргыз тили дегенди тандайлы. Издөө деген баскычты бассак, кыргыз тилден эки презентация бар экен. Мисалы, татаал сүйлөм деген презентацияны ачалы. Презентацияны ачканда бул жерде 20 слайдтан турат экен. Ушул жерден сиздер онлайн түрүндө колдонсоңуздар да болот. Полный экранный режимде, чоң экранда көрүүнү кааласаңыз, бул жерден полный экранный режимди тандасаңыз, слайд, презентация чоң экранда ачылат, слайд шоу кылып көрсөткөнгө болот. Ал эми компьютериңизге жүктөп алууну кааласаңыз, анда бул жерден жүктөө деген баскычты басып, компьютериңизге жүктөп алсаңыз болот. Кайра башкы бет деген менюну тандап, башкы бетке кайтып келсек болот. Ушундай кылып, бардык предметтик мугалимдер өздөрүнө тиешелүү китептерди, 3D моделдерди, симуляторлорду, лабораториялык иштерди, презентацияларды, видео сабактарды, көнүгүүлөрдү
таап колдонсо болот. Бирок айрым предметтерден, кээ бир предметтерден материалдар чыкпай калышы мүмкүн. Анткени ал предметтер боюнча материалдар жүктөлө элек болушу мүмкүн. Бирок улам материалдар жүктөлүп толукталып турат. Ошондуктан санарип кампага кирип улам карап турушубуз керек. Эми санарип кампада сиз сабактын 5E планын жазууну кааласаңыз, анда санарип кампа платформасын колдонуп сабактын 5E планын кантип жазабыз. Ал үчүн мугалимдин инструменттери чыгыш керек. Мугалимдин инструменттери азыр бул жерде жок. Эгер мугалимдин инструменттерин колдонууну кааласаңыз, анда сиз санарип кампага AES-ке катталган логин жана паролуңуз менен киришиңиз керек. Ал үчүн бул жерден кирүү деген баскычты басабыз. Басканда бул жактан сиз мугалим катарында кирүү үчүн бул жерден AES мугалим аркылуу кирүү деген баскычты басабыз. Баскычты басканыбызда бизди AES платформасынын башкы бетине жөнөтөт. Бул жерге өзүбүздүн иненди жазабыз. Андан кийин бул жака сыр сөз деген жерге ошол AES-ке катталгандагы паролду жазып, порталга кирүү деген баскычты бассак, бул жерден биз AES платформасына кирип калабыз. Азыр бир аз күтүп турсак, биз AES платформасына кирип, кайрадан санарип кампага келип калышыбыз мүмкүн. Же болбосо AES платформасына кирип калышыбыз мүмкүн. Эгерде AES платформасына кирип калсак, анда кайра санарип кампага кантип киребиз? Ал үчүн кайра плюс белгисин басып, stem.edu.gov.kg деп туруп, адрести жазып туруп, санарип кампага киребиз дагы. AES мугалим аркылуу кирүү деген баскычты бассак, биз санарип кампага AES мугалим аркылуу кирип калабыз. AES мугалим аркылуу киргенде бул жерде кирүү деген баскычтын ордунда сиздердин аккаунтуңуздун значогу пайда болуп калат. Ошондой эле бул жерде ручканын белгиси пайда болуп калат. Сиз бул жактан мисалы кайсы бир материалдарды көрсөткөндө, мисалы презентация, бул жерден азыр предмет математика дей турган болсок, издөө деп бассак, математика боюнча презентацияларды чыгарды. Мисалы ушул презентацияны ача турган болсок, бул жерден сиз ручканы тандап туруп, бул жактан окуучуларга ручканы тандайсыз. Тандагандан кийин бул жерден мындай кылып жазып көрсөтсөк болот. Өчүрүштү тандасак, белгилеп көрсөтсөк болот. Башкача айтканда, ушундай кылып керектүү материалдарды көрсөтсөк болот. Бул жерден белгилөөлөрдү алып салуу үчүн өчүрүштүн белгисин тандап койсок, белгилөөлөр өчөт. Бул жерден биз презентацияны жанагындай кылып жүктөп алсак дагы болот. Бул жерден жүктөсөк дагы болот. Эми сабактын 5E планын жазуу керек болсо, бул жерден аккаунттун значогун белгисиге алып барып туруп, мугалим куралдары дегенди тандасак, бул жактан 5E сабактын планы деп чыгып калат. Сабактын 5E планын жазуу үчүн муштун көрсөткүчүн ушул жерге алып барып, сол жак баскычын бир жолу басып коебуз. Басканыбызда бул жактан предмет деп чыгат. Предмет дегенди тандасак, бул жактан предметтер чыгат. Бул жерден мисалы алгебра деп тандайбыз, азыр же болбосо математика деп тандайбыз. Бул жерден жалаң STEM багытындагы гана предметтер чыгат. Бул жерден мисалы математика, андан кийин класс деген жерди басып туруп, бул жерден мисалы 5-класс, андан кийин тема деген жерге теманы жазасыздар. Мисалы бул жерге азыр ондук, бул жерден ондук бөлчөктөр деп жазып туруп, түзүү деген баскычты бассак, бизге ондук бөлчөктөр темасында сабактын 5E планын түзүп берет. Түзүп бергенге чейин бир аз күтөбүз. Азыр
сабактын планын түзүүдө бир аз турсак бизге сабактын планын даярдап берет. Сабактын планын эгерде түзүлгөн сабактын планы жакпай калса, анда кайрадан түзүү деген баскычты басып койсоңуздар, сиздерге кайрадан түзүп берет. Ал эми ошол сабактын планын Word документ катарында жүктөп алууну кааласаңыздар, бул жерден doc дегенди тандайсыздар. Эгерде PDF форматында жүктөп алууну кааласаңыздар, анда бул жерден PDF дегенди тандайсыздар. Мына бул жерден сабактын 5 планын түзүп берди. Биринчи кызыктыруу бул жерде максаты, андан кийин кандай материалдар, ошондой эле кызыктыруу үчүн кандай процесстерди аткарыш керек, канча убакыт, баардыгы бөлүштүрүлгөн. Андан кийин киришүү, бул жерде дагы максаты, материалдар, анан аткаруу процесси, бул жерде түшүндүрүү, бышыктоо, өзүнө өзү баалоо жана башка. Бул жерден мисалы PDF форматында жүктөп алууну кааласаңыздар, PDF дегенди тандайсыздар. Андаганда бул компьютерге жүктөлдү. Мына эгерде Word форматында жүктөп алууну кааласаңыздар, doc дегенди басасыздар. Кээде doc дегенди тандаганда жүктөлбөй калышы мүмкүн. Эгерде жүктөлбөй калса, PDF форматында жүктөп алсаңыздар болот. Ошондой эле баалоо үчүн тесттерди колдонууну кааласаңыз, анда бул жерден баалоо дегенди бассаңыз, бул жакта тест деп чыгат. Бул жерден ай суроолор дегенди тандасак, бул жакта мына темалар турат. Бул жерден бардык суроолор дейт, менин суроолорум, тандалмалар дейт. Азыр бул жерде бардык суроолор дегенде бардык темалар боюнча суроолор турат. 2025-жылдын 9-сентябрь күнү саат 23:30да түзүлгөн экен. Мугалимдер түзгөн экен. Бул жерден азыр алгебра, физика, бардык предметтер. Бул жерден фильтрден сиздер фильтрлеп тазалап алсаңыздар болот. Бул жерди басып туруп, мисалы предметти тандасаңыздар да болот. Же болбосо бул жерден теманы тандасаңыз болот. Азыр тема предметти тандап туруп, мисалы алгебра. Андан кийин классты тандасаңыз болот. Бул жерден мисалы класс 7-класстан 11-класска чейин илген, мисалы 8-класс десек, бул жерден 8-класстарга түзүлгөн тесттерди чыгарып берип атат. Бул жерден биз рационалдык туюнтмаларды жөнөкөйлөтүү боюнча тест түзүлүп тур. Бул жерден көрүү деген баскычты бассак, мына бул жакта тест турат. Биринчи, андан кийин артка кайтуу деген бассак, 51-чи суроо. Бул жерден сиздер ушул жердеги суроолорду кошсоңуздар болот, же болбосо бул жактан избранный кылып тандап койсоңуздар болот. Ушул жердеги суроолорду колдонсоңуздар болот. Ошондой эле өзүңүздөр суроо кошо турган болсоңуздар, бул жерден суроо кошуу деген баскычты басасыз. Бул жерден предметти тандайсыз. Бул жерден кайсы класска суроо түзө турган болсоңуз, ошол классты тандайсыз. Андан кийин тилди тандайсыз. Бул жакка теманы тандайсыз. Бул жакта темалар турат. Кайсы темага суроо түзүүнү кааласаңыз, мисалы бир мүчө жана анын стандарттуу түрү дегенге суроо түзүүнү кааласаңыз, ушул теманы тандап туруп, суроо түзүү деген баскычты басасыз. Суроо түзүү баскычын басканда сиз суроо түзө турган бетке өтөсүз. Ал жерден сиз бул жакка төмөнкү алгебралык ийриктүүдөн кайсынысы бир мүчө болуп эсептелет деп. Бул жерден растоо дегенди бассаңыз, суроо түзүлөт. Эгер суроону жаңылоо дегенди бассаңыз, бул жерден жасалма интеллект аркылуу суроо түзүү дейт. Бул жерден жасалма интеллект сизге автоматтык түрдө суроо түзүп берип атат. Растоо дегенди басып койсок, суроо түзүлдү. Ушундай дагы суроо кошуу деп туруп, ошол тема боюнча суроону кошуп кете берсеңиз болот.
Бул жерде түзүлгөн суроолорго дагы суроолорду кошуп кетсеңиздер болот. Бул жерден башкы дегенди тандай турган болсок, тест түзүү бөлүмүнүн башкы бетиге калып келип каласыз. Ай суроолор дегенге бассак, кайра ай суроолорго келебиз. Бул жерден панелди кичинертип чоңойтуп койсок болот. Бул жерди басуу аркылуу. Эгер жыл басым десеңиз, кайра басып койсоңуз, бул панель ачылып мындай бүктөлмө болбой калат. Ушундай кылып суроолорду колдонсоңуз дагы болот. Андан кийин бул жерде вкладканы жаап коелу. Бул жерден сиздер Scenario компанын толук инструменттерин колдонуу үчүн сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн AES-ке катталган логин паролуңуздар менен кирип колдонсоңуздар болот.